Мен Өмүрбек Бабанов негиздеген Республика партиясын тандадым. Себеби Кыргызстанымдын кең келечеги үчүн. Республика партиясы башка партиялардан айырмачылыгы өздөрүнүн берген убадаларынын көпчүлүгүн аткарып келишкен. Сиздер дагы биздин катарды толуктаңыздар. Ассаламу алейкум сүйүктөрчүлөр, Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору кайрадан эфирде. Жана өзүңүздөр байкагандай бүгүн бизде маанай өтө сонун, себептегенде 23-сентябрь кыргыз тили майрамы катары ар дайым белгилеп келебиз. Жана бүгүнкү майрамыңыздар менен бардык мекендештерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн ушул майрамдык темага байланыштуу сурамжылоо жүргүзө эледик. Кыргыз тилин жакшы билесиңерби, кыргыз тилинде так сүйлөйсүңөрбү, жана кыргыз тилинде эгерде көп сүйлөбөгөн болсо, эмне үчүн, эмне себептен экенин албетте бүгүн сурап бермекчибиз. Анан басымдуу бөлүгү көпчүлүк учурда жаштарга кайрылып атат, себептегенде биздин оюбуз боюнча жаштар арасында, айрыкча Бишкекте кыргыз тили бираз модадан чыгып бараткан сыйбы, айтор көп колдонбой баштады. Бул албетте өкүнүчтүү. Анан биздин дагы ар дайым көрүүчүлөрүбүз комментарийде эмне үчүн орусча сүйлөйт, эмне үчүн кыргызча сүйлөтпөйбүз деп мага дагы нааразы болгондор өтө көпсүздөр. Албетте буга чейинки ар бир долбоорду мен алып барып жатканда адам өзүнүн оюн кайсы тилде эркин билдире алса, ошол тилге ыңгайлаштырып берчүмүн. Азыр болсо кыргыз тили майрамы болуп аткандан кийин жалпы сурамжылообуз так кыргызча болот. Анча-мынча катышуучуларыбыз орусча сүйлөй турган болсо, болгон бир себебин алганга аракет кылабыз. Айтор кызыктуу эле болот. Баары жалпыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен жана даяр болсоңуздар баштадык. Башпа эле койбойсуңуз эле. Нет? Я не обязана отвечать на этот вопрос. Все. Качпаңыз. Кыргыз тили майрамы болот, байке, бир келиңиз. Качпаңыз, кыргыз тили майрамы болуп атат. Аягын ачам калап барсаң байкени. Качты байке. Кичинекей жаш кыздар жооп берип атасыз, качып кеттиңиз, Мейли. Саламатсызбы, атыңыз ким? Фатима. Фатима, сиз жашооңузда көбүнчө кыргызча сүйлөйсүзбү же орусча? Кыргызча, орусча дагы. Орусча. Эми пайыздык өлчөмгө алып келгенде канча пайыз кыргызча сүйлөйсүз? 80% кыргызча. 80%. Кыргыз тилин өзү негизи жакшы эле билесизби? Ар бир сөздөрдүн маанисин же болбосо 100% укурат, кыргызча сүйлөй албайм. Эми албетте 100% анча-мынча филологдор деле сүйлөп албаса керек, себептен көпчүлүк сөздөрдү унутуп калганбыз, маанисин так билбей калышы мүмкүнбүз. Бирок мындай күнүмдүк жашоого жетиштүү өзүңүздүн оюңузду толук кандуу билдиргенге кыргызчаны толук билесиз. Ооба. Сөзсүз түрдө билишиңиз керек. Орусчанычы? Тоже билем. Тоже дегенде эле байкадык. Курбуларыңыздын, тааныштарыңыздын, досторуңуздун канча пайызы орусча көп сүйлөйт? 60%, даже 100%. Бирок үйдө кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Үйдө негизи кичинекейизден баштап кыргызча сүйлөп тарбияладырбы же көбүнчө орусчага басым бар? Кыргызча. Орус класска барсак дагы атам үйдөн кыргызча сүйлөгүлө дейт да. Корболарыңыздын көбү тилекке каршы мындай кыргыз тилинде анча сүйлөй албайт. Ооба. Негизи канчалык деңгээлде ошол таасирин берет экен коом? Көп эле. Күнүмдүк турмушта жаныңда жүргөн курбулар, досторуң орусча сүйлөсө, каалайсыңбы ошого аралашып кетесиң да. Айла жок мына. Натыйжасында? Албетте. Албетте. Сонун. Фатима, чоң рахмат сизге. Майрамыңыз менен. Дома на кыргызском, а вот с подружками там в обществе на русском. Почему так? Ну, допустим, почему у вас окружение по большей части говорит на русском? Не знаю, наверное, у нас образование на русском в основном, и медицина, врачи на русском говорят, наверное, из-за этого общество на русском и я в том числе. Все понятно. На сколько процентов вы знаете кыргызский язык? Насколько хорошо? На 70%. То есть кийинен кесип сүйлөй аласызбы? Сүйлөй алам. Бирок жашоодо ушундай орусча көбүнчө колдоносузбу? Жашоодо ким кыргызча сүйлөсө, мен ошо кыргызчада сүйлөйм. Просто иногда ушундай болот, например, кыргызча сүйлөсөм орусча жооп берет, анан, ну, значит, так удобно деп мен орусча кылып. Сиз дагы адамдын ыңгайына карайсыз? Ооба, ыңгайына карайм. Мындай суроо, кыргыз тилин мындай жакшы эле 70% билем деп атасыз, 70% билсеңиз, мисалы, канча тамга бар кыргыз алфавитинде? Канча тамга бар? 38-37.
36 экен. Достор, таң алышысы бүгін сұрамжылық қылып жүріп досыбызға жолығып қалдық. Барыңар эле таанысыңыздар керек. Айбек Бектемиров, тамашачу, Чемпион. чемпиондун кыргызчасы кандай болот? Жеңүүчү. Жеңүүчү, жеңүүчү болсоң, жеңүүчү. Айбекти тааныйсыздар, жакын дос балабыз болот. Эмне кылып жүрсүң бияқта? Жумуштар менен жүргөм. Бирөөгө жолугуш керек эле ошо. Бирөөгө Большому несчастью сага жолугуп калдым да тилекке каршы. уже сенин дарегиңе жок дегенде бир 7 жаман Тамаша, комментарий кетти. Бул досумду жакшы көрөм, чоң суроо, чоң жигит өзү. Айбек, сен мени мактап эле кой, мындай кылыш керек болот. Кыргызча жакшы эле сүйлөйсүң да сен. Кудайга шүгүр жакшы эле сүйлөйбүз. Канча пайыз кыргыз тилин билем деп ойлойсуң өзүң? Бай айтып коет го 100% окумуштуулар өздөрү дагы, тилчилер өздөрү да билбейт. 70-80% билсем керек. Макул. Кыргыз тилинде канча алфавит бар? 36, Канча үндү тамга бар? 22. Каяка? Унутуп калдым, билет болчу мел дос. Унутуп калдым. Давай. Койлой мен кеч болом. 6 жөндөмөн суроолорун полный айтып берчи. Аточ ким эмне? Илик кимди эмнени? Барыш кимге эмнеге? Табыш кимди эмнени? Жатыш кимди эмнеде? Чыгыш кимден эмнеден? Эпте окшоштуруп койдуң а, текшербейт эле, бирок бирөккө мындай аябай жакшы байкап отургандар жазат бүгүн. Айбек сен бир эки жерден ката кетирдиң деп мен байкап калдым, бирок уят кылып эле коеюн. Кыскасы жакшы эле досум. Чоң рахмат, жакшы. Байрамдык маанайың сонун болсун. Силерге да ийгилик. Фрунзе ТВ каналынын көрүүчүлөрү, эгер катыл элек болсоңуздар, сөзсүз катталып, ой пикир калтырып, бул жигиттин бетинен өп коюңуздар. Аябай мыкты жигит. Сен айтсаң катталабы элдер же наоборот отписка алып кетчү бар? Өздөрү билишет. Ийгилик. Бар, кетчи бар. Сүйлөй эле коюңчу, пожалуйста. Неге? Баянкү эле жетишип кетти. Баянкы жетишкенде ошо комментарийде биздики жакшы эле өзүң инстаграмга эле жооп аткан турбайбы? Достор, өткөнкү кыздар боюнча кыздардан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Эгерде байлыгы жок болсо тиет бериң деп, анан ошондо биринчилерден болуп жооп берген карындаш Салдыстан кайра чыгып калды. Кандайсың? Жакта эле жүрөт экен. Ушул жерде эле жүрөт экен, чынында. Случайно деп болдум. Кокустан кезип калдык. Чилне ушул жерде жүрө бересиң сен? Жок, мен окуум жакын ушул жактан. Окуудан чыгып, остановкага барам да. Жөнөкөй эле. Аялдамага. Аялдамага барасың, э? Бүгүн кыргыз тили боюнча сурамжылоо болот. Анан кыргыз тилин канчалык деңгээлде жакшы билесиң деп атат? Кыргыз тилин 100% билем деп айта албайм, бирок жетиштүү эле. Жакшы. Жетиштүү эле. Жашоого, колдон өзүңдүн оюңду эң эркин жеткизгенге билесиң. Ооба. Эгерде аябай эле бир кыргыз тил мугалим менен отуруп калсаң да талаша аласың да. Эжекке койсоңуз деп. Мугалимдер менен талашкан туура эмес болуп калат го дейм. Сиздики туура деп коем болду. Мени неудобный положение деп, мени ыңгайсыз абалга салып койду. Достор, ушундай негизи баарында эле мен деле жашоодо көп эле орусча колдоном, бирок кыргызча сөздөрдүн арасына айла жок кошуп кетишке туура келип калат. Туурабы? Туура. Анан дагы бир жолу басып эле коюм, ушул жерден кезип калдык. Дагы эртең эмес бүрсүгүн опрос кылганча чыгабыз, ушул жерден эле кезгет окшойсак, Окуудан чыгып келатканда жолугуп калабыз. Күн сайын чыга бер да. Күндө сизге Ар кайсы жаман эле, менин оюмча мындай деле. туура эмес болуп калат го, анысы деле элдердин баары мени жаман көрүп калышат. Сада болоюн, эч ким жаман көрбөй эле сени. Баары жакшы. Сонун кыз Аида деген карындашым болот. Алып баруучу. Эмнени алып барчың эле? ТНТ Кыргызстан, РНТВ, Бум-шоу. Бум-шоу. Ишил Рекламировать этчи. рекламировать этти эле. Азыр карантинде жүрөт экен мен байкуш. Сабактары менен эле ары бери басып эле. Жакшы кыз аябай. Жаман көрбөгүлө муну, жаман жазбагыла. Сонун кыз. Өткөндө ачык эле айттым. Депрессияк болуп кеттим, илям келип кетти. Неге ыйлайсың? Жаман сөздөр көтөрө албайм андай сөздөрдү. Байкушум болду эми. Мындан арыгын кесип салабыз. Кереги жок. Кайра айтып койчу. Просто элдесеке мурда коюмду бул тема болбой калат да, аны кайра түшүндүрсөм. Жа түшүндүрөр, алдында просмотрлор өсүп кетсин. Эми кандай десем, мурда оюмду туура жеткизе албай калдым да, Элдесбеке. Ошондо эмне болду? Ошондо ар бир адамдын өзүнүн жашоосу бар да. Ар бир адам өзү билет кандай жашашты, кандай адамга турмушка чыгышты, бирок Өтүп баратсак эле көзгө аябай жылуу чыгат, себеп дегенде мындай кыргыздын оймо чиймеси бар, өзүнчө бир чепкениңиз бар экен, кийип чыгыпсыз. Бүгүн байрамга каратабы же негизи эле ушинтип кийип чыгарсыз? Негизи жылуу болгон үчүн эле. Сонун жылуу болуш үчүн
ыңгайлуу, эң башкысы улуттук кийим. Ну, андай улуттук деп элеп ошонун үстүнө карап кийген эмесмин. Өзүмө просто жагып атат, жакшы, жылуу. Түшүнүктүү. Бүгүн мындай майрамдык вопрос болгон үчүн, сурамжылоо болуп аткан үчүн сиз ар биринен сурап жүрөбүз мындай. Жашоодо көбүнчө кайсы тилде көп сүйлөйт? Кыргызчабы же орусчабы деп? Шаарда чоңойгон балам, кыргызча көп сүйлөбөйм да, орусча. Ала келгенде канча пайыз, канча процент көбүнчө орусча сүйлөп каласыз жашооңузда? Уят эле болгон го деп азыр айтсам. 80 десем жаңылбайм да, орус тил. Бирок кыргыз тилин жакшы эле билесиз. Жок, жакшы билем деп деле айта албайм эми. Бытовой да. Жок, бытовой болсо дагы, бирок мунун баары эмне үчүн? Жаш кезиңизден бери айлана чөйрөңүздүн баары ошол орус тилинде көп басма жазган үчүн? Да. Орус класста окугансыз? Жок, кыргыз мектепте. Кыргыз мектепте бүткөнсүз, бирок дос чара, тааныш билиш, кесиптештин баары орусча. Ооба, туура. Орусча сүйлөгөн. Курбуларыңызга жалаң орусча сүйлөп көмүп калгансызбы? Ооба. Бул анда адатка айланып калып турду, Өзүңүз ачык айтсаңыз, жашооңузда канча пайыз кыргызча сүйлөйсүз, канча пайыз орусча? Орусча көбүрөөк. Орусча көбүрөөк, Орусча сүйлөп калам. Мындай пайыздык өлчөмгө ала келгенде бир 70% орусча. Орусча. Жакшы. Кийин деп коюңуз, үй бүлөлүү болуп калганда балдарыңызды, кыздарыңызды көбүнчө кайсы тилге басым бересиз? Орусчаны жакшыраак билсин дейсизби же кыргызчаны? Кыргызчаны. Кыргызчаны, орусчаны көчөгө чыкса эле бат эле үйрөнүп себептен агыл чейин. Мындай сактасың го, бирок орусча сүйлөгөндөр 70-80% болуп калат деп. Себептен бүгүн кыргыз тили майрамы, баарыбыз күлүп жылмайыбыз керек майрамыңыздар менен. Кыргыз тилин жакшы билесиңерби? Ооба. Кыргыз тилинде эле сүйлөйсүңөрбү? Ооба. Досторуңардын канча пайызы орусча сүйлөйт? Досторубуздун баардыгы кыргызча сүйлөйт. Баардыгы кыргызча сүйлөйт, Ошо баардык үй бүлөңөр, досторуңар, иши айлана чөйрөңөрдө ким болбосун бүт баары кыргызча сүйлөйт. Ооба. Ошол нерсе туурабы? Туура. Бүгүн кыргыз тили майрамында билесиң, Ооба. Таптаза кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылып атабыз, анан кийин мындай келгенде эле аябасыз, ютубасыз деген эме ойлогом да, сен шаардык балдардан окшойт депчи, кыргызча такыр билбеген. Андай эмеспи? Жок. Жакшы эле сүйлөйсүңбү? Ооба. Үй бүлөдө баары кыргызча сүйлөйбү? Ооба. Өзүң кайсы классты бүттүң эле, кыргызча, орусча? Өзүм орусча классты бүткөм. Айлана чөйрөңдө досторуң канча пайызы орусча сүйлөйт? Баардыгы эле орусча сүйлөйт. Сен алар менен биргеликте орусча сүйлөшкө туура келип калат. Ооба. Негизи көпчүлүк сөздөрдүн маанисин билесиңби кыргызча? Ооба, маанисин билем го деп өзүм ойлойм. Дейсиңби? Давай анда кыргызча бир макал айтчы. Кыздын кыргызчасы болуу. Болду, мындай база ушул деле жарай берет. Чоң рахмат. Орусчага көнүп кеткен балдарыңыз. Кыргызча сүйлөйт бүт эле, полный эле, 100% эле. Анткени биз умумтан эле кыргызча жакшы, өз орусчаны аз сүйлөйбүз да негизи. Бирок жашооңузда канчалык күндөр болуп калат, ушундай учурлар болуп калат, орусча сүйлөшкө туура келгенчи? Орусча бизде андай эле жок. Мисалы жумушка байланыштуу же бир суроолорго байланыштуу бир жерге кайрылып атасыз, бир жерге барып атасыз. Мен чоң балам эле кичинекей орусча сүйлөбөсө, экинчи балам сүйлөйт, калганда бүт эле кыргызча сүйлөйт, полный эле. Тарбия ушундай болгон баштан. Сиз жашооңузда кыргызча эле сүйлөйсүзбү? Ооба. Айлана чөйрөңүздө адамдарчы? Туура, эми кандай десем, азыр көбүнчө сүйлөп калды го дейм. Патриот болупчу, өзүнүн тилин эме кылып. Дейсизби? Биз тескерисинче башкача мындай багытты байкап турабыз. Көбүнчө шаардагы жаштар орусча сүйлөп калды, себеп дегенде коом ошого алып баратабы, балким может анча-мынча дос чарасы же өзүнүн айланасынын адамдарын көп орусча сүйлөгөн үчүн ошого көпчүлүгү ошол багытта бараткандай сезилет да. Сизчи канча процент, канча пайыз адамдар жана айланаңыздагы орусча сүйлөйт? Менимче 50% болуш керек. 50%? Ооба. Анткени өзүнүн тилин сүйгөн жаштар деле бар да, азыр биздечи патриот болуп, өзүнүн тилинде сүйлөгөнчү, в основном өзүнүн тилин эме кылган ошо. Сиз кыргыз тилин канча пайызга жакшы билем дейсиз? 80% болуш керек. 80%? Анча-мынча жашоодо көп колдоно бербеген дагы сөздөр билем дейсизби? Жашоодо эми эскирген сөздөр бар го, аларды билбейм. Эскирген эмес, просто колдонулбай калгандар, Мисалы, областтын кыргызчасы кандай билесизби? Аймак деле. Аймак бул территория дегендин кыргызчасы. Ал эми өргө да эмес экен. Билбейт экенмин. Билбейт экенсиз. Саламатсызбы, атыңыз? Акылбек. Акылбек, сиз бүгүн кыргыз тили майрамы экенин билесизби? Ооба. Кыргызча так сүйлөйбү деген вопрос болот бизде сурамжылоо жаштардын арасында. Андан сиз өзүңүз айтсаңыз, канча пайыз сиз кыргызча сүйлөйсүз жашоодо?
тактап айтканда 70% десе болот. 70%, 100% деле сүйлөй алам. Жок, мындай сөздөрдү билесиз, маанисин билесиз деген эмес, коомуңуз жашоодо, күнүмдүк жашоодо канча пайыз кыргызча сүйлөп турасыз? Мисалы, анча-мынча досторуңуз менен кезиксеңиз, айла жок орусча сүйлөшкө туура келип калышы мүмкүн. Алардын ыңгайына тууралап. 75% болуп калат. 75%. Досторуңуздун канча пайызы ошо орус тилине көп басым жасайт? Досторум 20-25. 20-25, калгандар баары эле кыргызча. Ооба. Сизге эч кандай кыйынчылык туудурбайт экен да? Жок. Жок, майрамыңыз менен. Сейчас мы живем в таком времени, где нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не знаем, сможем ли мы обеспечить достойную жизнь подрастающему поколению, нашим детям. И ради светлого будущего страны мы должны сделать правильный выбор. Я выбираю партию «Республика». Я выбираю путь вперед. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй уккандай, биздин көпчүлүк мекендештерибиз кыргыз тилин так жана туура билебиз деп атышат. Албетте бул кубантат жана ишенгибиз да келет. Себеп дегенде бүгүн толук кандуу текшерүү өткөрүп алган жокпуз. Эң негизгиси кайсы гана тилде сүйлөсүн, башка тилди мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй уккандай көпчүлүк биздин мекендештерибиз кыргыз тилин так жана туура билебиз дейт. Бул албетте кубандырат жана ишенгибиз да келет. Себеп дегенде бүгүн толук кандуу текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Көптөгөн суроолорду беришибиз керек болчу. Бирок камерадан коркуп, камерадан уялып турганда, эптеп адамдар макул болуп камерага тартылып берип аткандан кийин кыйнагыбыз келген жок. Эң башкысы бүгүн майрамдык маанайда бир жакшы өткөрөлү. Бул майрам негизи мамлекеттик деңгээлде өтүп жатканлыгына байланыштуу ар бирибиз үчүн жаңы жыл сыяктуу, туулган күн сыяктуу же башка маанилүү деген сыяктуу майрамдардын катарында эле болуш керек. Себептен бул биздин тилибиз. Өзүнүн тилисиз бир да улут болбойт. Ошону жакшылап билели. Анан кийин албетте кыргыз тилин мыкты билген адамдар, сиздер үчүн, силерге окшогон адамдар үчүн биздин жалпы көрүүчүлөрүбүздөн лайк. Ал эми анча-мынча билбей аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө үйрөнүшүңөр керек. Себеп дегенде башка тилди билген бул сөзсүз керек деген нерсе эмес. Болот, жакшы. Үйрөнүп койгон эң туура деген. Бирок эне тилин билбеген уятыраак болуп калат. Англис тилин билбесең уят эмес. Кыргызстанда жүрүп, кыргыз тилин Кыргызстанда жүрүп билбесе, анда бир топ уят болуп калсаң. Ошон үчүн барыңыздарга чоң рахмат. Чоң суроо долбоору болду. Майрамдык маанай жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Көрүшкөнчө.